Ассаламу алейкум устаз. Каза орозолорду кантип кармашыбыз керек? Кээ бирөө ошол удама уда эч бир күндү калтырбай кармаш керек дегенди айтышат. Негизи кандай кылып кармашыбыз керек? Шарттарын айтып бериңизчи деген. Жок, ал сөз туура эмес. Орозонун казасын кармоо, ал уда кармаш шарт эмес. Мисалы үчүн орозодо сапарда болуп калдыңыз, үзүрлүү себептерден улам орозо кармай албай калсаңыз, каалаган күнүңүз мүмкүнчүлүк болгон күнү кармап бере бересиз. Кааласаңыз ар ай сайын 2 күндө, кааласаңыз 1 ай уда катары менен, кааласаңыз 1-4-күнчү күнү кармап бере бересиз. Бул Рамазандын баягы казасы. Орозодо сапарда болуп калдыңыз, ооруп калдыңыз, бир себептерден улам орозо кармай албай калсаңыз, анда каалаган күнүңүз кармап бере бересиз. 5 күн bir жылдын ичинде 5 күндө гана орозо кармоого тыюу салынат. Орозо айт күнү, Курман айт күнү, Курман айттан кийин 3 күн дагы катарынан Курман айт деп эсептелинет, майрам деп эсептелинет. Ушул күндөрү жеп ичүү күндөр, бул күндөр орозо кармаса, орозосу каза орозого дурус болбой калат. Макруh деп эсептелинет. Демек, удама уда кармоодо бул ошол кафараттык. Ооба, бул казада эмес. Кафара деген сөз бул ошол орозодо штраф. Орозодо атайлап оозуңузду ачып койгон болсоңуз, ошол орозодо бир күнүнө эгерде билип туруп, түшүнүп туруп оозуңузду ачып койгон болсоңуз, ошондо 60 күн уда кармап бересиз. Эгер 59 күн кармап, анан дагы бир күн оозуңузду ачып койгон болсоңуз, демек 59 күн башкадан кайтарып койсуз. Бул ал кафара деп коет анча. Бизде мындай нерсе бар. Эгерде атайлап оозуңузду ачсаңыз, бүгүн орозо, оозуңду ачпа, сен мына мен ачам деп жеп ичип койдуңуз. Же орозо экенин билип туруп оозуңузду ачып жиберсеңиз, анын кафарасы орозонун, Рамазан айынын орозосунун кафарасы. Эгерде билбей оозуңузду ачып алдыңыз, мисалы үчүн күн батты деп ойлодуңуз, бирок күн бат элек болуп чыкты. Күн чыга элек деп саарлыкты ичип алдыңыз, карасаңыз күн чыгып кеткен. Бул учурларда ошол күндүн орозосун гана кайтарып бересиз. Кафарада билип, түшүнүп туруп анан ачып берсеңиз, ошол күндө гана уда 60 күн кармаш керек болот. Аны штраф деп коет. Жаза. Алла разы болсун. Суроого жооп алдык деген үмүттөбүз. Алла разы болсун.